Дәл ушул видеороликти көрүп туруп өзүңүздү жоготуп коюшуңуз мүмкүн. Мектепте кыздардын ажатканасына жашыруун камера коюп коюшкан. Москвада дагы деле рейд уланууда. Мигранттар сак болуңуздар. Написти тыйыш керек. 17 адам жасалма арак ичип алып каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого албетте лайк басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошту ооруканада кезекте тургандардын видеосу тарады. Социалдык тармактын колдонуучусу Гүлкакы Мамасалиева Ош облустук ооруканада тартылган видео менен бөлүштү. Апамды Ош облустук ооруканасына жаткырганы бардым эле. Кезекте туруу үчүн талон бергенге эки эле терезе иштейт экен. Кезек көп, эл биринин үстүнө бири чыгып жатат. Талон алам деп өпкөм үзүлүп калайын деди. Азыркы IT технология өнүккөн заманда электрондук кезек кылганга акыл жетпейби деп жазды ал. УКМК 4 кайгыл кызматкерин кармады. Бишкекте милициянын кайгыл башкармалыгынын 4 кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Шектүү катары кызматкерлер кармалган. Алар жол кырсыгына кабылып, айып короосунда турган унаалардын ээлерине ар кандай тоскоолдуктарды жаратып келген. Унааны айып короодон чыгарып кетүү уруксат берүү үчүн алардан акча берүүгө мажбурлашкан. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Акылбек Жапаровтан кийин энеси кызматтан кетти. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын ордун басары Жапаров Рахатбек Үсөнбекович кызматтан кетти. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык ал өз каалоосу менен жазган арызынын негизинде элеген кызматтан бошотулган. Бул кызматта ал 2020-жылдын 16 октябрынан бери иштеди. Беле кетсек, Рахатбек Жапаров мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун энеси. Былтыр сентябрда ал президенттин колунан генерал-майор наамын алган. Ал эми агасы былтыр 16 декабрда өкмөт башчы кызматынан кеткен. Булак репортер Кежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Өзбекстанда 17 адам жасалма арак ичип каза болду. Самаркандта химиктер айылында 17 адам колго жасалган спирт ичимдиктерин ичип каза болду. Тактап айтканда, Нуравшон махалласында акыркы 4 күндө 7 адам каза болду. Бул тууралуу аталган махалланын төрагасы ырастады. Көйлөрдүн айтымында жергиликтүү дүкөндөрдүн биринде алкоголдук ичимдиктер желим бөтөлкөлөрдө мыйзамсыз сатылган. Жалпысынан 9-12 январь аралыгында Самарканд шаарынын 5 жана ага жакын жайгашкан Постаргом районундагы Найман махалласында 17 адам метил спиртине уланып каза болгон. Каза болгондор 45 жаштан 65 жашка чейинкилер жана алкоголдук ичимдиктерге берилип кеткен атуулдар. Алардын бири аял, калгандары эркектер. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодекси боюнча иш козголду. Учурда кылмышка шектүү катары 75 жана 57 жаштагы 2 жаран кармалды. Укук коргоо органдары тарабынан экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Эскерте кетсек, 13 январда Республика башкы прокуратурасы бул окуянын кесепетинен 5 адам каза болгону тууралуу расмий билдирүү тараткан. Москвада үрөй учурган окуя катталды. Бул видеороликти көрүп туруп өзүңүздү жоготуп коюшуңуз мүмкүн. Мектепте кыздардын ажатканасына жашыруун камера коюп коюшкан. Бул камераны эмне максатта койгону азырынча белгисиз. Бул тууралуу тергөө иштери жүрүүдө.